Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат. Аллах Тааланын топук каалоосу менен бүгүн Кудайым буйрса имам Ан-Навави рахматуллахи алейхиге таандык Ал-Арбаун 40 хадис аттуу сабагын баштамакчыбыз. Кудайым буйрса тагыраак айтканда улап жатабыз. Анткени биз буга чейин 2 сабак кылдык. Биринчи менен экинчи сабак бул киришүү болду. Ал эми бүгүн болсо Кудай буйрса сабактын же болбосо хадистин өзүнө кирмекчибиз. Алгач Аллах Таалага мактоо алкыштарды айтуу менен жана пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салам салават айтуу менен биргеликте пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын биринчи хадисин баштайбыз. Бул хадисти имам Навави 40 хадисинде биринчи катардагы хадис кылып алып келген да. Биз айтканбыз 40 хадис бар, ага кошумча дагы 2 хадис келет, ошентип 42 хадис болот деп айтып бергенбиз киришүүдө. Имам Навави бисмиллахир рахманир рахим дегенден кийин айтат: Аль-хадисул аввал, биринчи хадис, ан амирил муъминина Аби Хафсин Умара бин аль-Хаттаби радияллаху анху قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه. Биринчи хадисте имам Навави Амирул Муъминин, момундардын амири болгон же момундардын башчысы болгон Абу Хафс Умар бин аль-Хаттаб, биз билгендей эле Умар радияллаху анхудан риваят алып келип атат. Умар радияллаху анху айтат: мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мындай деп айтканын уктум дейт. Муну ким айтып атат? Умар радияллаху анху. Эмне дейт? Чындыгында иш аракеттер ниеттерге гана жараша болот деп айтты дейт. Чындыгында иш аракеттер ниеттерге гана жараша болот деп айтып атат дейт. Жана ар бир адам ниет кылганына гана жетет дейт. Ар бир адам кайсы нерсеге ниет кылса, ошого жетет дейт. Мына ушуну айтып койгондон кийин эми пайгамбар ушул айткан сөзүнө мисал келтирип атат. Кандай дейт? Кимдин хижраты дейт. Хижрат деген эмне? Көчүү. Кимдин көчүүсү дейт? Аллах жана Аллахтын элчиси үчүн болгон болсо, анда анын хижраты ошол ниетине жараша Аллах үчүн жана Аллахтын элчиси үчүн болот дейт. Ал эми кимдин хижраты көчөөсү дүнүйөгө жетүү үчүн же аялга жетип ага үйлөнүш үчүн болгон болсо, анда ал эмне үчүн хижрат кылган болсо, мындайча айтканда кайсыл ниет үчүн кылган болсо дейт, ал ошол үчүн хижрат көчүү кылган болот дейт. Деп хадис мына ушул жактан аяктайт. Хадисти бир сыйра которуп алгандан кийин эми биз бул хадис кимден келди? Ошол боюнча карайлы дагы анын хадистин өзүнө түшөлү. Хадисти ким риваят кылып атат? Умар ибн аль-Хаттаб. Умар ибн аль-Хаттаб. Негизи бул хадисти хадис алымдар айтат. Умар радияллаху анху риваят кылат дейт. Умар радияллаху анхудан Алкама бин Ваккас Ал-Лейси деген адам риваят кылат дейт. Анан Алкама бин Ваккас Ал-Лейсиден Мухаммад бин Ибрахим Ат-Тейми деген киши риваят кылат дейт. Анан Мухаммад бин Ибрахим Ат-Теймиден Яхья бин Саид Ал-Ансари деген киши риваят кылат дейт. Андан кийинкилер 200, 300, 400, 500 адам риваят кылып калат дейт да. Демек жалгыз болуп барып туруп, кийинкилери адамдар өтө көп бул хадисти риваят кылып баштаган дейт. Демек Умар, андан кийин Алкама, андан кийин Мухаммад бин Ибрахим Ат-Тейми, андан кийин Яхья бин Саид Ал-Ансари ушул хадисти ушул чынжыр менен бизге жеткизет. Эми Умар радияллаху анху боюнча биз негизи хадиске дароо кирип кетсек деле болот. Хадиске делечи, бирок биз эми баягы пайгамбарыбыздын берекелүү оозунан чыккан хадисти окуп аткандан кийин ошол хадисти бизге жеткизип берген сахабалардын дагы кыска болсо дагы өмүр баян окуп кеткен жакшы болот да. Анткени сахаба деп биз кимди айтабыз? Ошол пайгамбардын жанында жүргөн, пайгамбарды көргөн, пайгамбарга иман келтирип, ошол иманын сактап, ошону менен бул аламдан кеткендерди биз сахаба деп коебуз.
Анан сахабалар биздин этикадыбызда куллухум удул, бардыгы тең, адилеттүү, эч бирөөсү тең динге кыянат кылган эмес деп этикад кылабыз. Эми Умар разияллаху анху толук аты жөнү кандай десе, алымдар китептерди алып келет. Абу Хафс Умар ибн ал-Хаттаб бин Нуфейл бин Абдул Узза ал-Адауи ал-Кураши деп алып келет да. Умар разияллаху анху толук ушундай аты жөн менен келет. Анан Умар разияллаху анху өзү ислам динине келгенге чейин кандай адам болгон десе, өзү өтө мындай эри жүрөк, тайманбас адам болгондо айтылат. Бирок эмне иштерди кылган, эмне кызмат кылган десе, кызмат деле кылчу эмес экен да. Болгону ошол согуш болгон учурда башка экинчи тараптагы аскерлер болот да, каршылаштар. Ошолор менен болгон учурда сүйлөшүүнү жүргүзүп берген киши болчу дейт да. Переговор бар го. Ортодо переговорщик, сүйлөшүү жүргүзгөн адам ушу Умар болчу экен да, разияллаху анху. А согуш болбогон учурларда Умар разияллаху анху көбүнчө Меккеде Указ деген базар болгон дейт. Ошол Указ деген базарда ошо бир өзүнүн жоро жолдоштору менен, достору менен, жакындары менен жанагындай эр күрөштөрдү, жанагындай мушташтарды уюштуруп, ошондой менен алектенчи дейт да. Умар разияллаху анху. А жумуш чыкканда, жумушка жан чыкчу экен, согуш учурунда жанагындай кылып сүйлөшүп берчү экен да. Сүйлөшүп бергенге дагы тайманбас эри жүрөктөр керек да. Ошондой. Мына ошол Умар разияллаху анху. Анан Умар разияллаху анху иманга келгенин айта турган болсок, биз баарыбыз билебиз, Тоха сүрөсү түшкөндө Умар разияллаху анхунун карындашы менен күйөө баласы ошол Хаббаб ибн Аррат менен үйүндө Куран окуп атканда Умар разияллаху анху кирип келип, анан ошондон таасирленип, Алла көкүрөгүнө иман салып мусулман болгон. Бирок бизге тагыраагы качан мусулман болгон дегенде алымдар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын пайгамбар болуп келгенден баштап 6-жылы мусулман болгон экен да. 1-жылы пайгамбарбы, 2, 3, 4, 5, анан 6-жылы дейт. 6 жыл өтүп кеткен болот ушу ортодо. Умар разияллаху анху качан мусулман болгондо канча киши бар эле мусулмандардын арасында десе, 40 эркек бар болгон дейт. 41-чиси ким болот? Умар разияллаху анху. Аялдардан 11 аял болгон дейт да. Демек Умар разияллаху анху 41-чи эркек болуп, ошол жакта ыйманга келип мусулман болуп аткан болот. Эми пайгамбарыбыз менен Умардын ортосундагы тууганчылык мамилеси бар белесе бар болгон дейт. Азыр эле айтып кеткендей Курайш урусунан болгон. Бирок 6-чы атасынан бириккен да пайгамбарыбызга. Пайгамбардын ата деги кандай болот? Пайгамбарыбыздын атасы Абдулла, Абдул Муталиб, Хашим, Абдуманав, Кусай, Килаб, Мурра, Кааб. Ушул Мурра менен Килаб, Мурра, Кааб, Люэй болот, Кааб менен Люэй ооба. Кайра айтабыз: Абдулла, Абдул Муталиб, Хашим, Абдуманав, Кусай, Килаб, Мурра, Кааб, Люэй. Демек 8 менен 9-чу, 8-чи атасынан Килаб, Кааб анан Мурра дедик го, Кааб анан Мурра. Кааб Мурранын баласы болгон. Ушул Каабтан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 8-чи атасынан Умар разияллаху анхунун өзүнүн жет атасы ушактан келип биригет да. Болду, ошентип бизилдеп келишкен. Кааб бин Люэйден. Мына ошондой пайгамбарыбыз менен болгон жакындык, тууганчылыгы дагы Умар разияллаху анху бар. Анан Умар разияллаху анхунун мусулман болуп калуусуна пайгамбарыбыздын да дуасы бар дейт да. Пайгамбар жалгыз Умарга дуа кылган. Кандай дуа кылган десе, Аллахумма а'иzzal ислама би ахаббир раджулайни илейк деп дуа кылган дейт. О Аллахым, исламды сен жакшы көргөн эки адамдын бирөөсү менен кубатта деп дуа кылган дейт да. Эки адам дегенде бирөөнүн аты Умар ибн ал-Хаттаб болгон дейт, экинчинин аты Умар ибн ал-Хаттаб, экинчиси Умар ибн Хишам, эсимен чыгып кетти. Умар ибн Хишам. Умар ибн ал-Хаттаб, экинчиси Умар ибн Хишам. Умар ибн Хишам ким? Абу Жахил. Абу Жахил бул лакабы болот. А өзүнүн аты Умар ибн Хишам болгон. Экинчиси Умар ибн ал-Хаттаб. Ушу экөөнүн бирөөсү менен өзүң жакшы көргөн адамдын кайсынысын тандасаң, ушу бирөөсү менен исламды кубатта деген дейт да. Анткени ошол учурда негизи мусулмандар өтө кыйналып турган дейт. Меккеде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жаңы даават кылып баштады, мусулмандар кыйналып атышат, өтө мусулмандарга сокку болуп атат, анан пайгамбар дуа кылган дейт. Бирок башка бир хадисте пайгамбарыбыз
мен каалайт элем Алла Таала Умар ибн Хаттабты тандаса деп үмүттөнгөн дейт да. Анан Алла Таала Умар радиаллаху анхуну тандаган да. Умар радиаллаху анху негизи ыйманга келгенде, мусулман болгондо Абдурахман ибн Ауф айтат, Абдулла ибн Масуд экен, кечиресиздер. Абдулла ибн Масуд айтат, биз ошол 6 жылдын ичинде Каабанын жанына барып намаз окуй албайт элек дейт да. Неге окуй албайт эле? Кол салып коюшат эле да аяктан. Бирок Умар мусулман болгондон кийин бизге ошол Каабанын харамдын алдына келип намаз окуштун жолу ачылды дейт да. Кандай кылып ачылган десе, Умар радиаллаху анху ыйманга келип мусулман болгондон дароо эле ачып берген эмес дейт. Бир риваяттарда эртең менен барат эле дейт ошол Кааба жакка. Даават кылат эле. Түшкө чейин дейт. Ошол жактагы капырдын мушриктери менен салгылашат эле дейт да. Жалгыз. Ошол жерди алып берем мусулмандарга деп. Кээ башка бир риваятта асырга чейин деп келет. Кээде түшкө чейин эртең менен деп келет. Умар канжалап калат дейт. Үйүнө кетет, кайра эртеси күнү келет дейт да. Канжалайт, кайра кетет, кайра эртеси күнү келет. Ошентип келе берип, аягында ошол жерде мусулмандарга алып берди дейт да. Ошондо Умар ыйманга келгенден кийин анан мусулмандар эмне болуп баштады? Ачык айкын ошол харамды Каабанын жанына келип намаз окуп, динин жайылтканга жол ачылды дейт да. Караңыздар. Пайгамбарыбыз исламды кубаттады деп атпайбы? Демек исламды кубатталуусу мына ошондон башталган экен да. Бирок андан дагы арыраак бара турган болсок, Умар радиаллаху анху качан момундардын башчысы болгон биякта биз хадисте айткандай. Абу Бакр радиаллаху анхудан кийин экинчи халиф, экинчи халиф, экинчи падыша момундардын башчысы. Биринчиси ким болот? Абу Бакр радиаллаху анху. Абу Бакр радиаллаху анхудан кийин Умар радиаллаху анху келип атты. Абу Бакр радиаллаху анху канчанчы жылы кайтыш болду? 13-хижри жылы деп айтылат. 13-хижри жылы кайтыш болгондон кийин анан Умар радиаллаху анху ошол сахабалардын жанагы кеңешмеси менен аркылуу пикири менен машварасы менен момундардын амири башчысы болуп 23-жылга чейин болду дейт да. Анан 23-жылы ошол багымдат намазын окуп атканда рүкүдө турган абалда ким деген киши шахид кылат? Абу Лю'лю деген. Баарын жатка билиш керек тарыхты. Абу Лю'лю өзүнүн аты Фероз деп келет. Же Фейруз деп келет, ушундай болуп. Ал жалданма, жана наемный убийца болгон да, өзү кул. Бир дини отбарас болгон деп айтылат. Башка жерде христиан, насрони болгон деп айтылат. Кандай болсо да мусулман эмес болгон да. Ошо рүкүдө турган абалда Умар радиаллаху анхуну 2-3 жолу бычак менен сайып туруп, анан саптарды сахабалар ошол сахабалардын намазында кара кыймылдаган эмес дейт да. Аркасында турупчу. Ошондо да сахабаларды курсакка сайып саптан чыккан дейт да. Анан ошол эменин саптардын аркасында Абдурахман ибн Ауф окуп аткан экен. Анан Абдурахман ибн Ауф өзүнүн чепкенин алып туруп, аркасынан тигинен чуркап келаткан, алдынан келатканда ыргытканда ошол чепкенге башы жабылып калып, ошондон жүрөгү түшүп, мени кармап алды экен деп өзүн сайып өлтүргөн дейт да. Демек ошентип Умар радиаллаху анху ошол 63 жашында, Абу Бакр да радиаллаху анху 63 жашында, пайгамбарыбыз 63 жашында бул ааламдан шахид болуп кеткен деп айтылат. Ошол Умар радиаллаху анху бул ааламдан кеткенде чоң сахабалар исламдын 3/1 бөлүгү өлдү деп ыйлашкан дейт да. 3/1 бөлүгүн айтышкан. Негизи биз айтпадыкпы пайгамбарыбыздын дуасынын, карабайсызбы, пайгамбардын дуасынын канчалык чынчылдыгы, муъжизасы, Каабаны харамды алып берип атат мусулмандарга. Бирок падыша болуп, момундардын башчысы болгондон кийин дагы эң биринчи пайгамбарыбыздын мечиттери кандай эле, палас бар белем мондай. Эмнеде окушкан пайгамбарыбыздын сахабалары? Тагыраак айтканда. Камыш, топурак, кумга окканда. Умар радиаллаху анху ошол халиф болгондон кийин ошол Персиядан хасиб деп коет, жанагындай паластарды алдырып биринчилерден болуп жайган да. Цивилизация өнүгүү жолуна түшкөн да. Анан ислам календары дагы жазылган. Ошол хижри жыл деп азыр санап атпайбызбы биз? Ошону Умар радиаллаху анхунун халиф болгондо башталган да. Биз өзүбүздүн эмебиз болуш керек, жыл санагыбыз деп, анан пайгамбарыбыз ошол Меккеден Мединага көчүп барган жылдан баштап хижри деп ошол да, хижри
хижра алып кетишкен болот атпайбы? Ошондон баштап 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү деп кеткен да. Ислам тарыхындагы биринчилерден болуп жаздырткан. Биздин өзүбүздүн тарых болуш керек деп. Жада калса Египеттен, Мисирден Мединага порт аркылуу, корабль, кеме аркылуу товарларды биринчилерден болуп алдырган да. Анан диван деп коет. Диван деген нерсени да уюштурган. Диван деген эмне? Диван деген бул ошол Умар радыйаллахунун халифенин башчылыгынын убагында Байтул-мал мамлекеттин бюджети ушунчалык толгондуктан, акча көп болгондуктан, элдер бай зекет бергендиктен, акча ашып ташыгандан диван деген нерсени негиздеп чыккан Умар радыйаллаху. Ал деген пособия. Бадырга катышкандардын балдарына мынча беребиз. Ухудка катышкандардын ветерандарга мынча беребиз. Жетимдерге мынча беребиз. Негизи ушул пособиянын эң башкысы ким экен? Дүйнө жүзүндөгү пособия боюнча айтышат алымдар. Умар баштаган дейт да. Көрдүңөрбү? Ушундай исламга болгон изат сыйды Умар радыйаллаху ушундай кылып өзүнүн амалы менен көргөзгөн деп айтышат. Анан өмүр баянын окуй турган болсок, сахабалардын өмүр баяны деген китептерден табабыз. Ал боюнча кенен кесир окуп билип алсаңыздар болот. Биз муну айтайын дегенибиз ушул хадисти бизге жеткизип берген Умар радыйаллаху анхунун кадыр баркыбына ушундай болгон десек жаңылышпайбыз да. Мына ошондой. Эми Умар радыйаллаху анхудан момундардын амири болгон Абу Хафс деген эмне? Өзүнүн аты Умар болсо, исламга чейин анын Умейр деп коюшкан. Умар радыйаллаху Умейр деген эмне? Азыр Умар дегендерди эмне деп кыскартып жүрөт кичинекей балдарды? Умарчик де. Умейр деген Умарчик болот да. Умар радыйаллаху Умейр деп коюшкан да. Орусча уменьшительно ласкательно деп коет да. Кыскартып коюп, эркелетип. Асад Арстан дегенди Усейд деп коет да, Арстанчик депчи. Умарды Умейр деп коюшчу да. Качан Умар радыйаллаху мусулман болгондон кийин пайгамбарыбыз аны Абу Хафс же болбосо Аль-Фаррук деп атады да. Умар Аль-Фаррук деп. Фарук деген эмне? Фарук деген ажыратуучу деп которулат. Эмнени ажыратуучу десе, арам менен адалды, ак менен караны, акыйкат менен жалганды ажыратуучу Умар деп атаган экен да. Аль-Фаррук деп. Анткени Умар радыйаллаху качан акыйкатсыздык болуп атканына туруштук бере алчу эмес дейт да. Ошон үчүн Умар радыйаллахунун пикири менен, ой калчоосу менен, же болбосо гам пикири менен ички дүйнөсүндөгү күйүтүү себебинен бир канча аяттар түшкөн да. Жанагы аялдардын хиджаб кийүүсү, сахабалар же болбосо ошол учурдагы доордогу адамдардын хамыр, вино, арактын ичпей калуусу тууралуу баардыгы ошол Умар радыйаллаху пайгамбарыбызга келип, Алланын элчиси ушундай болсо кандай болот деп баягы көкүрөгүндөгү күйүттөрүн айтып берип, ошол кайсы бир деңгээлде себеп болгон дейт да. Эми Алла таала түшүрөт эле, бирок Умар радыйаллаху ага чейин ошол нерсени алдын ала билип, көкүрөгү менен туюп турган дейт да. Демек ошол себептен пайгамбарыбыз Умар радыйаллаху эмне деп атат? Аль-Фаррук деп атты. Абу Хафс, Амирул Муъминин деген атка алынып атат. Эми Имам Навави айтат, момундардын амири болгон Абу Хафс Умар бин Хаттаб радыйаллаху анху пайгамбарыбыздан уктум дейт. Эмне деп уктум десе, иннамал аъмалу бинният дейт. Бардык иш-аракеттер, амалдардын бардыгы ниеттерге жараша болот дейт мына. Эми бул хадиске экинчи сабакта киришебиз буюрса. Бирок бул хадистин акыркы айта турган сөзүм эмне себептен түшкөн бул хадис? Кээде аяттар дагы бир себеп менен түшөт да. Асбабы нузул. Куранда бир аят түшөт. Ал аяттын Алладан пенделерге түшүп калуусу үчүн бир себеп болот. Бирөө бир зына кылат, бирөө уруу кылат, же бирөө бир жакшы иш кылат. А бул хадиске дагы ошондой себептер бар деп алымдар айтышат да. Имам Табарани Муъжамул Кабирде хадис алып келет да. Айтат, Абдулла бин Масуд айтат, биздин арабызда бир адам бар эле дейт. Биз Меккеден Мединага көчөрдө, хижрат кыларда, биздин арабызда бир адам бар эле дейт. Ошол адам
Меккеден бир аялды жакшы көрүп калып ошого жуучу түшүптүр да, барыпчы үйлөнөйүн сага деп. Үйлөнөйүн десе, тигил аял айтыптыр, макул, мен сага турмушка чыгам дептир, бирок бир шарт менен дейт да. Кандай шарт десе, мени менен Мединага көчсөң дейт, пайгамбарыбыз болуп дейт. Анан сага турмушка чыгам деп шарт коюптур да. Ал аялдын аты Уммул Кайс экен. Ким экен? Уммул Кайс. Анан тигил адам макул деп ошол аялга ошол аялды үйлөнүш үчүн сахабалар менен кошулуп алып хижрат кылыптыр да. Анан Абдулла ибн Мас'уд айтат, биз баргандан кийин ал адам үйлөндү ал аялга дейт. Тойуна деле качтык дейт. Бирок өмүрүнүн аягына чейин ошол Уммул Кайс үчүн хижрат кылган адам деген ат коюлуп калды дейт да. Ошол себептен анан бул пайгамбарыбыз мисал келтирип атты, көрдүңбү? Ким Аллах жана Аллахтын элчиси үчүн Меккеде Мединага көчкөн болсо, ошон үчүн болгон болот. Бирок ким аял алыш үчүн көчкөн болсо, ошол Уммул Кайска үйлөнгөн эркек сыяктуу, адам сыяктуу болуп калат дейт да. Деп ушундай себептер келет. Бирок Ибн Раджаб аль-Ханбали Жамил эмеде өзүнүн китебинде, анан Ибн Хаджар аль-Хайтамилер бул хадистин негизи жок, чындыгы жок, же болбосо бекем эмес деген сөздөрдү кеп кылат да. Бирок кандай болсо дагы китептерде келет, иншалла. Мына ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктап турабыз. Анткени сабакты 20 мүнөттөн 15 мүнөттөн ашырбайлы деп чечип атабыз. Биз эч жакка шашпай элебиз. Акырын сабакты улап кете беребиз. Кудайым буйрса, жакшы амалдардын кыскасы жана үзүлбөй болуп турусу жакшы дейт. Алла субханала таала бардыгыбызга айтылган сөздөргө амал кылганга насип кылган болсун. Кийинки сабакта көрүшкөнгө чейин Аллахтан тоопур берген болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.